У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Күндөрдүн биринде колуна кичинекей чынысын көтөргөн эне бал менен ишкерлик кылган ишкердин үйүнө келип, аталган чыныга бал куюп берүүсүн өтүнөт. Бирок ишкер андан баш тартат. Буга капа болгон эне үйүнө сапаралат. Ал эми ишкер жардамчыларын аталган эненин аркасынан барып, дарегин билип, бир бочка бал жана башка көптөгөн азык-түлүктөрдү жеткирип берүүсүн буйройт. Буга таң калган жардамчылары анын себебин сурайт. Анда ишкер эне өзүнүн абалына жараша сурады. Ал эми мен өзүмдүн абалыма жараша берем. Себеби берип жаткан садака эненин үйүнө бараардан мурда Аллах Тааланын колуна барып, анан энеге жетерин билгениңерде күндөп түндөп силер дагы садака бермексиңер деп жардамчыларын дагы садака берип турууга чакырат. Себеби садака бейиштин төрүнөн орун алууга эң жакшы жолдордун бири дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз дагы мына ушул садака, бетер садака жана зекет тууралуу болмокчу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم
Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан. Адам баласынын бир өрөөн тола алтыны болсо, эки өрөөн тола алтын болушун эңсейт. Анын оозун көргө киргенде топурак гана тойгузат. Алла Таала ач көздүктөн арылып, тоба кылган пендесинин тобасын кабыл кылып кечирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: О адамдар, Аллага тоба кылып кечирим сурагыла. Мен дагы күндө 100 жолу тоба кыламын. Бүгүнкү куттуу орозо программасында садака, битир садака, зекет, жалпы эле кайрымдуулук тууралуу бизге кенен маек куруп берүү үчүн Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай ажы Шергазиев келип олтурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Кушубак кылсын. Дагы бир ирет сизди дагы бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайлы, жалпы ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Рахмат. Бүгүн ушул жараткандын мээрими төгүлгөн, бардыгыбызды кубанткан ыйык Рамазан айында куттуу орозодо турган соң мен ушул бүгүнкү темабызды битир садака тууралуу баштагым келип олтурат. Негизи эле динибизде битир садака тууралуу кандай маалыматтар берилген, эмнелер айтылат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап, мына азыркы ыйык Рамазанда орозо кармаган бардык мусулмандарга дагы Алла тааланын рахматы, берими, хидаяты, нуру, адал рызкысы, берекеси боло берсин дейбиз. Чындыгында битир садака деген бул бизде ошол орозодо бериле турган садакалардан деп эсептелинет. Бул ар бир мусулман адамга, мүмкүнчүлүгү бар адамга бул милдеттүү түрдө бериш керек. Мисалы бир үй бүлөдө 6 же 5, 2 болсо дагы ошол үй бүлөнүн мүчөсү канча болсо, мына ошого битир садака бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтат. Пайгамбарыбыз Алла Таала ушул битир садаканы, битир зекети деп коебуз, садакасы деп коебуз, ушуну милдеттүү кылды, парз кылды. Орозо тутуучуларга ошол орозо туткан учурда кээ бир катачылыктарды кетирип коюшубуз мүмкүн экен, билбестен. Мына ошолордун ошого кылган катачылыктарды кечирүү үчүн парз кылынды деп айтылат дагы. Ошондуктан мына ошол битир садаканы, мына ошол пайгамбарыбыздын сөзү бизге негизги далил болуп, мына ошонун негизинде биздин фикх китептерде анын бериле турган дагы өлчөмдөрү бар, пайгамбардын хадисинде да айтылган. Мына ошонун негизинде биз ошол битир садакалардын баасын чыгарып туруп, жылың эле мына ошол элге маалымат беребиз. Туура ушул баасы деп калдыңыз, жыл сайын аз эле өзгөрөт. Негизи белгилүү бир дандын баасына, ошол кездеги баасына жараша. Анан ушул жерден эске алыш керек эмеспи? Баягы буудайдын, ошол эле курманын, мейистин бааларына жараша белгиленип келет го битир садака. Ооба. Анан эмне себептен ушул ар бир данга, башка бир мөмө жемиштерге байланыштырып келишет? Мына ушул биздин ошо фикх китептерде айтылгандай, буудайдан, арпадан, мейизден, ундан, жана хурмадан мөмөсүнөн берилет деп китептерде айтылып келинет. Эмне үчүн ушуларды башка азыктарга караганда тандалганы дегени, ошол элдеги негизги адамдын жашоосуна керектүү болгон азык түлүктөн берилсин деп айтылган экен. Мисалы биздин чөлкөмдөрдө эми ошол буудай эң негизги нан боло турган нерсе болгондуктан, ал эми араб мамлекеттерде көбүнчө ошолор хурма болуп, ошол китепте хурма деп айтылып калганы мына ошондо болгон, себеби аларда ошол хурма дарагы көп болгон. Негизинен эле мунун ошол философиясы адамдарга негизги муктаж боло турган, дайыма базарда табылган азыктан болушу үчүн мына ошол дандарды, мөмөлөрдө, китептерде айтылат. Мына ошолордун ичинен буудай, мейиз жана ундан 1 килограмм 600 граммдын баасы болот. Ал эми арпа менен хурмадан 3 килограмм 200-дүн баасын деп айтылып келет. Булардын ушу ар тармактагы бир азыктарга бөлүнүшү дагы баалары өзгөрүп турат эмеспи? Бири кымбатыраак, бири арзаныраак болуп калат. Булар баягы адамдардын социалдык, ошол эле бир материалдык статусуна жараша берүү шарттары менен коюлганбы?
Балки ошондой деп да атсак туура болот. Себеби мурда биз бир эле бааны кармап жүргөнбүз. Бирок кийинки учурда ошол китептеги баардык эле бааны чыгарып коелу, китепте кандай айтылган болсо ошондой болсун. Ошол адам өзүнүн социалдык абалына жараша мына ошол битир садаканы чыгарсын деп. Чындыгында биз хурма менен мейизден эсептей турган болсок, бул ар бир адамга 320дан 480 сомго чейин баа болуп кетет. Ал эми буудай менен унду эсептесек, бул эң төмөн эле бул 40 сомдун 50 сомдун айланасында болуп калат. Демек, мына ушул 5 категориядан биз жылың алымдар кеңешинен бекитилип, ал баардык Кыргызстандын аймагынан бааларды сурайбыз биз. Баалар суралгандан кийин ошолордун баардын орточо баасын чыгарып туруп, анан баардык элге маалымат беребиз. Ушундай 5 түрлүү нерседен зекет чыгарсаңар болот, битир садака, кимдин ошол абалына жараша деп. Ушул жерден ошол эле колунда бар мекендештерибиз, бир туугандарыбыз көпчүлүк эле Кыргызстандагы балким сиз айткандай башында көнүп калгандыктанбы, буудайдын баасы менен берип келгендиктен көпчүлүк эң бир төмөнкү баадагы битир садаканы берип келишет да. Ошо колунда бар бир туугандарыбыз көбүрөөк бергене дагы жакшыраак болобу? Ооба, бул эми азыркы биз ошол айтып ундун арпанын деген бул эң төмөнкү баада, төмөнкү баа. Бирок колунда бар адам андан ашык канча берсе анын чеги жок. Биздин азыр коомчулукта чынында ушундай тенденция көбөйдү. Жакшы бир ошол эле менен чектелбестен андан да көбүрөөк берсем болот экен деген түшүнүк аябай жакшы отурду дагы, ал чектен көбүрөөк да берген бир туугандарыбыз көбүрөөк болот. Мына ошондуктан жылдан жылга бул битир садаканын өлчөмү бул көбөйүп келет да. 2-3 жыл мурда 21 миллион болгон болсо, мына акыркы эле 2018-жылы бул 34 миллионго чыкты да. Бул болсо, бул деле ошол элибиздин мына ошол пайгамбарыбыздын сөзүн амал кылып, шарияттагы ушундай бир олуттуу нерсе. Анан экинчиси бул ошол адамдардын социалдык көйгөйлөрүн, абалдарын чечүүгө, жетим жесирлердин, муктаждардын кайсы бир муктаждыктарын жабууга иштетилгенин жакшы билип туюп, мына ошол жылдан жылга битир садаканын көбөйгөндүгү дагы мына ошол элибиздин ушул жаатта жакшы бир түшүнүгү бар экендигинен маалымдайт. Себеби бул суроону салган себеби кээ бир мекендештерибиз, бир туугандарыбыз баягы муфтият белгиленген буудайдын баасын беришим керек, болбосо алар жөн белгилебейт да, көбүрөөк берсем болбой калабы, мен ошону эле салам деп туура эмес түшүнүк менен жүргөндөр бар да. Бирок көпчүлүк алар дагы көбүрөөк бергисе келгендер дагы бар. Анан бул бир аз мекендештерибизге, биздин көрүүчүлөргө дагы тагыраак маалымат болсун дедик. Канчалык көп берсең, ошончолук көбүрөөк болот. Бир үйлөгө балким 30-40 сом эмес, ошол эле 1000 сомдон өзү бир каалаган мүмкүнчүлүгүнө жараша берсе дагы жакшы болоорун ачыктап өттүңүз. Негизи эле эми ушул битир садака темасына келгенде сөзсүз мечиттерге берилиш керекпи битир садака? Бул битир садака дегенде бул мечиттерге берип атканы бул эми бир кандайдыр бир тартиптин жолу болуп атат да. Бирок негизи сөзсүз түрдө ал мечитке барып берип, ошол мечиттин сандыгына таштоо бул шарт эмес. Шарт эмес. Эгер ар бир адам өзү бир муктаж адамдарды берген болсо, ошол бааны бере турган битир садакасын ошол муктаждарга берсе бола берет. Бирок көпчүлүк адамдардын кээде ошондой адамдарды билгенге, балки жумуштан же башка нерседен колу бош болбогондон, жок мен ошол жерге таштап коеюн, анан ал жактан эми имамдар ошол айлана чөйрөдөгү муктаждарга беришет деп туруп ошол сандыкка да ташташат. Себеби мен негизинен жыйынтыкта айта турганым, бул деле бул ар бир адамдын өзүнүн жеке ыктыярдуу иши. Сөзсүз түрдө эле мечиттеги сандыкка таштоо бул шарт эмес. Өзү мисалы билген туугандары болобу, же кошунасы болобу, же башка билген муктаж адамдар болсо, ошолорго түздөн түз эле берген жакшы, абзелдерээк болот деп айтат элем. Баягы адам жеке намаз окуса бир сооп, ал эми жаамат менен окуса 27 жандан ашык сооп алышы мүмкүн эмес, алат деген да сөз бар эмеспи? Анан балким ушул садака темасына келгенде дагы ушул метод иштейби? Балким ошол мечитте көп кыргызстандыктар мечиттен берип жатканда жалпы ошол сумманын сообу тиет десек болобу? Эми антип айтуу кыйыныраак болот. Себеби шариятта мындай айтканга бизде далилдер жок. Намаз бул эми башка жакшы бир ибадат болгондуктан, зекеттин дагы өзүнчө бул
адамдын сумуну сооп ала турган жери кайсыл жерде? Мен ошол акчаны эсептеп бөлүп, ошону зекет берем деп жакшы ниет кылып бергеним бул өзү чоң сооп болуп эсептелинет. Мына ошондуктан бул дагы кайсы бир деңгээлде өтө сооптуу деп айтсак болот. Мына ушул жыл сайын чогултулган битир садаканын жалпы суммасы айтылып келет. Ал эми алардын бөлүштүрүү шарттары кандай? Бул бизде эми көп деле бул жыйналат да. Жыйналгандан кийин жанагы сандыкка түшүп жыйналгандардын 50% бул автоматтык түрдө эле жергиликтүү мечиттерде калып калат. Андан кийин 15% биздин райондук хатибияттарда калат. 15% облустук казыяттарда калат. Андан кийин 20% биздин муфтиятка келет. Мына ошол мечитте калган 50%, хатибияттарда, казыяттарда калганын жана муфтиятка келгени, булардын баардыгы арыздын негизинде миңдеген адамдар кайрылат. Мына ошол арыздын негизинде биз өзүбүздүн муфтиятта айта турган болсок, 3 категорияга бөлүнөт. Адамдар ошо муктаждыктарын, арыздарын баарын карап чыгып 3 категорияга бөлүп, 4-үнчүсү бул мекемелер болот. Карылар үйү болот, балдар үйү, ошондой ар кандай бир муктаж коомдор болот экен, ошолор кайрылышат. Мына ошолордун баарыгына арыздын негизинде комиссиянын чечими менен мына ошол Куранда Тавба сүрөсүндө келет, 8 түрлүү адамга берилсин деп. Мына ошонун негизинде гана бул мечиттерде болбосун, аймактарда болбосун, мына ошол Куранда айтылган муктаж адамдарга гана таратылат. Куранда битир садака 8 түрлүү адамга берилет дедиңиз. Ошолорду тизмектеп айтып өтсөңүз болобу? Ооба, бул 8 түрлүүдө бул Куранда Тавба сүрөсүнүн 60-аятында келет. Иннама садакату лил фуқараи вал масакина деп айтылып баштайт. Мына ошол муктаждарга, бул жерде фуқаро деген кембагалдар, масакин деген жардылар, анан ошол эле учурда карызы бар адамдар, бирөөдөн карыз алып, карызын төлөй албай жүргөндөр болот экен. Мына ошолор, жолоочулар, мисалы бирөө адам сапарга чыккан болсо, эми үйүнөн алыс болот экен. Алыс болгон учурда кайсы бир деңгээлде муктаж болуп калган учурлары болуп калат экен. Мына ошол учурларда деле мына ошолорго берүү бул зекеттен берсе болот деп эсептелинет. Андан кийин фи сабилла дейт, Алла жолунда жүргөндөр жана ошол учурда иштетилген, Куранда келген исламды жакшы көрсөтүү үчүн мусулман эместердин көңүлүн алуу үчүн дагы иштетүү болгон бир кездерде. Андан кийин ошол зекет, битир садаканы жыйнап тараткандар деле мына ошондон үлүш алса болот деп, мына ошол 8 түрлүүдү мына ошол аятта ачыктап баяндап берген да. Ушу битир садакасы тууралуу пайгамбарыбыз дагы кандай хадистерде айткан? Ушул пайгамбарыбыздын убагынан бери келе жаткан бул шартыбызда инсандар дагы битир садака тууралуу кененирээк билбей жүргөн кандай бир маалыматтар бар? Ооба, мына ошол пайгамбарыбыздын эле ошол жакшы бир ошол айтылган сөзү бар. Фарадаллаху субхана ва таала закатал фитри тухратан лиссойми минар рафаси. Мындайча айтканда, Алла Таала парз кылды битир садаканы бир мусулманга ошол орозо адамдын орозо учурунда кайсы бир кетилип калган катачылыктарын кетириш үчүн. Ким орозо учурунда ошол битир садакасын берген болсо, кадимки зекеттин сообун алат дейт. Ал эми айыттан, негизи айытка чейин чыгарыш керек да. Айыттан кечигип калган болсо, анда кадимки эле садаканын сообу болуп калат дейт. Бирок зекеттин сообу бул жерде көбүрөөк болуп эсептелинет. Ошондуктан биз дайыма жарыя кылганыбыз айдын башынан эле. Ошол айдын ичинде мусулмандар баардыгы ушул парз битир садака милдетинен котулуп калсын. Экинчи дагы бир нерсеси бар бул битир садакада. Айыт күнү, орозо айыт күнү адамдарды же муктаждарды тилемчилик кылып суроодон тыйыш керек. Тыюу эмес, мындай ошого муктаж кылбаш керек деген сөз болот да. Биз ошол нерсеге да көбүрөөк маани беришибиз керек. Биз орозо айытта намаз окуп айыттап атсак, ал муктаждар башкаларды көрүп кемсинип калбаш керек. Деп ошого чейин бул битир садаканы колдоруна жеткирип койгон болсок, алар деле айытта эл сыяктуу айыттап, майрамдап кубанышат деген маани мына ошол битир садаканын ичинде дагы бир жатат да. Битир садака курсактагы балага берилбейт, бирок жаңы жарык дүйнөгө келген кичинекей ымыркайдан баштап үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө берүү бул парз болуп эсептелинет. Ооба, мына ошол үй бүлөдө канча адам бар болсо, тирүү жан болсо, ошонун баарына битир садака чыгаруу бул ошол эми атанын милдети.
ал эми курсактагыны көп сурашат, берсек болобу болбойбу деп. Негизи милдет эмес, бирок көпчүлүк адамдар ошол курсактагы бала деле келип атканда бир зекетин чыгарып, жакшы бир орозо куттубайда жакшы бир жакшылык иш менен болуп аткандыктан деп туруп чыгарып койгондар деле бар да. Жогоруда негизи ата бергени жакшы деп элеңизби? Үй бүлөдө ал эми белгилүү бир үй бүлөдөн чыккан уул өзүнүн келинчеги, бала чакасы менен жашайт эмеспи? Ал үйүндөгү ата энесине, бир туугандарына, ошол эле жеңелерине, уул кыздарына, башкаларына бардыгына бир инсан берсе болобу бир үй бүлөдөн, же ар бир үй бүлө өзүнө бергени жакшы? Эми негизи ар бир үй бүлө өзүнө бергени жакшы болуп эсептелинет. Себеби бала үйлөнүп, өзүнчө бөлүнүп кеткенде негизги ал бөлүндү болот. Негизи ата эненин уясынан чыгып өзүнчө жашоо жүргүзгөндүктөн булар өзүнчө бергени жакшы болуп эсептелинет. Ал эми ошондуктан бул битир садакы дагы кимде мүмкүнчүлүгү бар деп атпайбызбы? Ошол битир садаканы бергенге мүмкүнчүлүгү жоктор деле бар экен да. Аларга эми балки аларга беришибиз керек, алар бергенге милдеттүү эмес да. Ошондон ар бир үй бүлө өзү бергени жакшы болот, бирок кээде ата энебиздин атынан дагы берип койсок, бул деле жакшы эсептелине берет. Эгер ошол ата эне ошону бергенге мүмкүнчүлүгү жок болсо. Бирок эң негизгиси мүмкүнчүлүгү бар адамдар ар бири өзү чыгарганы жакшы. Ушул жакшынакай бир теманы жыйынтыктап, экинчи маанилүү темага өтсөк, бул зекет дагы динибизде эң чоң бир орду бар, чоң ролу бар эмеспи? Зекет тууралуу шариятыбызда эмнелер айтылат? Зекет шариятыбызда бул биздин пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ислам 5 түркүктөн турат деп. Мына ошонун бирөөсү бул зекет болуп эсептелинет. Бул Алла Таала тарабынан парз кылынган. Көбүнчө биз Куранды карай турган болсок, Куранда акимус-сала ва атуз зака деп келет. Мааниси намазды тургузгула, анан зекет бергиле. Экөө жанаша келет экен дайыма. Жанаша келгендиктен Куранда 32 жерде ушундай жанаша келет экен. Ошондуктан бул бизде динибизде Курандан, пайгамбарыбыздын сөзүнөн бул парз болуп эсептелинет. Алла Таала Куранда айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха" дейт. Бул аяттын мааниси ошол байлардан садаканы, ошо зекеттин өлчөмүн алып, кембагалдарга берүү керек деген маани. Ошол зекетти берүүдө зекет берген адамдын дагы жан дүйнөсү, жүрөгү тазаланып, анын малы дагы тазаланат деген бул аят болуп эсептелинет. Ошондуктан зекеттин өзүнүн шарты бар. Мына ошол шарттары толук болгон учурда гана зекет берилет. Ал шарт толук эмес болсо, бул милдеттүү эмес болот. Ошол шарттардын эң негизгиси бул өлчөм болуш керек. 85 грамм алтындын өлчөмү дайыма айтылып жүрөт китептерибизде. Бул алымдарды кеңешибизден өткөнгү жылы бизде 126 миң сом деп чечилген. Быйылкысы дагы Кудай буйрса ошонун эле айланасында болот. Мына ошол кимде 126 миң сом болсо, эми түшүнүк үчүн сом менен айта берели. Ошол сомго бир жыл айланса, ошол акча негизги муктаждыктан ашыкча болсо, турса, аны биз колдонбойбуз да. Мына ошол акчага зекет берилет. Зекеттин өлчөмү 2,5% ошол өлчөмдүн же 40тан бири, бирдей эле сумма чыгат. Мына ошол жылдын ортосундагы акчанын көбөйүп азайганы мааниге ээ эмес. Балки жылдын ортосунда көбөйүп туруп, жылдын аягында азайып кеткен болсо, ал эсептелет. Ошо жылдын аягында бир жыл болгондо ошол сумма канча калды? 126 миңден 50 миң калган болсо, анда зекет берилбейт. Өлчөмдөн түшүп кетти. Кээде 120 болсо деле өлчөмдөн түшүп кетти, зекет бербесе боло берет. Ошол чектен, өлчөмдөн жана андан ашыкча болсо, канча сумма болбосун, ошонун 40тан бири бул зекеттин бериле турган өлчөмү болуп эсептелет. Ал эми алтын деп калбадыңызбы? Бир үй бүлөдө мисалы аял заты кыз-кыркын көп болсо, алардын жалпы алтындарын бириктиргенде жогорудагы бир сумма чыгып калса, ал зекет катары эсептелинбейби? Бул алтындын маселесинде деле талаш маселе бар. Бул негизи колдонулуп аткандан ага берилбейт дегенсе, аны берилет деген дагы биздин мазхабта айтылат. Эми ошол өлчөмү 85 граммга жетиш керек. Эми көпчүлүктө биздин учурда аялдарыбыз өлчөмгө жетпей деле калат. Жетпегенден кийин ага берилбейт. Мына ошол өлчөм, бул ошол эң негизги шартын билип алышыбыз керек. Бул акчадан болгонго да, акчадан болгонго. Андан кийин бизде койдон, уйдан, жылкыдан, төөдөн дагы бериле турган өзүнүн шарттары, андан кийин өлчөмдөрү бар.
Ушул мал жандыкка келсек, негизи элибиз көп мал кармап, ушул жылкы багып, бодо мал кармап келишет эмеспи? Койлор көп, мекендештерибиз бар. Алардын мал жандыктары ошол 126 миңден көп болуп турса, баасы, жалпы баасы. Андан соң мындай ылдыйраак түшпөсө, алар зекет бериш керекпи? Ушул мал жандыктын берилчү зекети тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, биз азыркы айтканыбыз бул соодадан түшкөн пайдага жана 126 миң дегенбиз, биз эми жанагы 85 грамм алтынды базардын баасы менен алдык да. Элге дагы кичине мүмкүнчүлүк бар болуш үчүн. Ал эми жаныбарлардыкы бул өзүнчө болот. Мисалы 40 койго 1 кой берилет дегендей. Ал койлор дагы 6 айдан көбүрөөк жайлоодо багылыш керек. 30 уйга 1 уй берилет. 5 төөгө 1 кой берилет деп. Ушул өлчөмдөр көбөйө берет да. Ал эми жылкыныкы болсо, көп жылкы болсо, ошонун ар бирине 1 динар алтын берсе болот. Экинчи жолу ошо баарын баалап туруп акчага анын 40тан 1-ин берет деген дагы эсептер бар. Ошондуктан мал менен зекет берем дегендер мына ушул эсептерге көңүл буруш керек. Андан кийин ошол уйдан дагы мисалы 30га жеткенде 1деге толуп 2 жашка кеткен, ал эми 40ка жеткенде 2 жашка толуп андан ашыша кеткен. Өзүнүн ушундай бир сандары бар да. Мына ошондо сандарды биз дайыма жеткенде бериле турган малдын дагы жашын эске алышыбыз керек болуп калат. Азыр баягы базар экономикасында ар тармак менен ишкерлик кылгандар көп эмес, ошол эле баягы кеңселерди, офистерди алып койгондор, бир катар батирлерди алып аны башкаларга батир кылып бергендер, алардын абалы кандай болот? Мындай абалда булардын баары эгер соода ниетинде болуп атса, ошол соода ниет болгондуктан ушулардын баары бир жылда акчага бааланып эсептелип туруп, ошол акчага бааланганын 40тан 1-ини зекет катары чыгарышат. Алардын мисалы кемейт, бул баягы кыймылсыз мүлк. Демек, ошол кыймылсыз мүлктү ижарага берип атса, ошонун түшкөн пайдасына. Түшкөн пайдасына. Бир нерсени биз билип алышыбыз керек, жашап аткан үйгө берилбейт. Машина айдап жүргөн берилбейт. Кээде сурап калат, бирөө бир баягы тигүүчү цех иштетип аткан болсо, ал жерде мисалы 20 машина иштеп аткан болсо, ал аспаптарга берилбейт. Себеби бул негизги муктаждыкты аткарып атат. Бирок ошого түшкөн пайдадан анан берилет да. Ошондуктан бул зекеттин негизгиси ошол пайдадан берилиш керек. Ал эми негизги капитал дагы ошол өлчөмдөн ашча болсо, ага деле чыгарыла берет. Ол бир негизги ошол күнүмдүк колдонуп жаткан бардык нерселерге берилбейт. Ал эми жадагы офистерди ижарага берген болсо, мына ошодон түшкөн акчалардын бардыгын эсептейт дагы. Эгер өлчөмгө жеткен болсо, ошол зекетин берет. Анан кээ бир адамдар квартирасын ижарага берет, бирок ал квартиранын акчасын алып өзүнүн муктаждыктарына иштетип салат да, эч нерсе калбаса, андан кийин ошол өлчөмгө жетпесе, анда мындай учурларда зекет берилбейт. Зекет ошондо парыз эмес, бул нафил болуп калабы? Жок, зекет бул парыз болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү бар. Жогоруда сиз исламдын 5 парызынын негизгилеринен деп баштадыңыз. Зекет бербей калган инсандар, эгер маалыматы жок болуп калса, анда кандай болот? Маалыматы болуп туруп, зекет бербей жүргөндөрдүн абалы кандай болот? Эми зекетти билип туруп берген эмес болсо, өзүнүн кыямат эсеп китеби бар. Мындайча айтканда, парызды аткарбадың болуп, бул күнөө болуп эсептелинет. Ал эми билген эмес болсо, пайгамбарыбыз билбегендикке кечиримдүү бар деген хадиси бар. Билгенден кийин ошону берип башташ керек болот. Ошо билелекке чейинки зекеттери берилбейт. Бул деле алымдардын ортосунда талаш, эми көп жылдык болуп кеткендиктен алар берилбейт дагы. Анан билген күндөн баштап ошо берип бергени жакшы болот. Эгер чындыгында мен ушунча билбей жүрүпмүн, бирок жыл сайын менин бардык кирешемди мен эсептеп жүргөн билем, аларга да берип салам деген болсо, ал өз эрки. Ал эми ошол зекет кимге берилиш керек? Негизи эле ошол зекет бул муктаждарга берилиш керек. Биз нерсени билип алышыбыз керек, зекет маселеси бул ата энеге берилбейт. Чоң ата чоң энеге берилбейт.
мына ушундай жогору кеткен жагына берилбейт. Анан баласына, небересине, чебересине, ыбыра шыбырага берилбейт. Негизги түпкү өзөктөргө берилбейт. Андан башка эгер бир тууганы муктаж болсо, аларга берсе боло берет. Негизги эле ошол Куранда айтылгандай муктаждар барлыгы болгон болсо, мына ошол муктаждардын баарына эле зекетти, садаканы, питир садаканы мына ошолорго бериле берет. Зекеттин дагы бир жагы бар, бул мусулман эместерге берилбейт. Бул жерде зекет маселесинде дагы бир маалыматты угуп калдык эле. Эгерде үйдүн кожоюну, жолдошу белгилүү бир шарттар менен муктаж болуп турса, жубайынын материалдык байлыгы, мүмкүнчүлүгү жогору болуп турса, жубайы жолдошуна зекет берсе болот деген маалыматтын канчалык чындыгы бар? Бул шариатка каршы келбейт. Мындай учурлар тарыхта болгон, сахабалардын да жашоосунда болгон. Себеби аял адам эркекти бакканга бул милдеттүү эмес. Ошондуктан аялы берсе болот деген сөз чыккан. Ал эми эркек аялына зекет берсе болбойт, анткени эркек аялыны багууга, кароого бул милдеттүү. Милдеттүү. Ошондуктан мен аялына, мен мына сага зекетимден берип атам десе, бул өтпөйт. Ал ниети да туура болбой калат. Себеби эмне үчүн баласына дагы ошондой эле кичинекей, ошондой эле ата-энесине болбойт? Себеби адам ата-энесин кароого милдеттүү. Ага зекет бергенге болбойт, өтпөйт. Ошондуктан шариятыбызда айтылганы мына ошол жерден. Ал эми аялдыкы кайсы бир деңгээлде макул болуп атканы, аял эркекти багууга эч кандай милдеттүү эмес. Шарият боюнча. Аялдын күйөөсү уруксат берип иштеп тапкан акчасы бул күйөөсүнүкү эмес, аялдын жеке бир өзүнүн муктаждыгына кетирүүчү каражат деп эсептелинет эмеспи? Ошол каражаттан зекет кылып берсе болот экен. Жардам катары. Ооба, жардам катары берсе болот. Экинчи жагынан аялыга уруксат берсе, аялы иштеп жатса, ошол аял иштеп таап атасын, эми мен сага акча бербейм дегенге дагы эркектин акысы жок болуп калат. Эркек аялы иштейби, иштебейби, ошол аялын бакканга, караганга шарият боюнча бул нафака бергенге милдеттүү болуп тура берет. Ушул биздин берүүбүзгө демөөрчү болуп өзүнүн садакасын кылып жаткан Бурана Групп курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин демөөрчү катары ушул программаны эл жерге бир жакшы маалымат жеткизели деп биргеликте иш алып барышууда биз менен. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Эгерде биз курмандык чалуу учурунда ошону атайын топтолуп, ошол курмандыктын ниеттерин, жакшылыктарыбыздын баардыгын өтө муктаж болгон катмарга жеткире турган болсок, ошолор ошону бир канча жумалап, бир канча айлап жеп, ошону менен Кудайга жакын болгонго бизге дарамет түзүп бере турган болсо, мына ушул курмандыктын жеткен жеринин эң бир жеткен чеги деп айтсак туура болор эле. Кандайдасың, жакшы. Эмне жаңылык өзүңдө? Mayli bizler işte. Bakın acılık var turayın otan. Umurda da garip жүрдүң бир ажылка? 4-cü oldu. Allah kabul kılsın ajılın. Bir yolu gelecek benim barıp geldik. Maşallah, жақсы. Bu Allah yoluna ibadat kılıp, Allah yoluna farstan kutulgan жақсы нәрсе. Ajılka barıp geldi. Bir oşuzda da elibizde jakır adamlar görmez. Mına oşularga jardam bersek, kanday deysin, andan da жақсы olur da, ya.
Жақсы ойнап аттыңарбы? Саңар ашты ғой, е? Жырағайым басыр. Мен сілерге тамақсыздар беремін. Ана, жақсы отырдың ба? Ассалаумалейкум. Біреудің үйін іздеп жүресіз бе? Ассалаумалейкум. Сен алыстан көріп. Теге таштанды челек таңтарып атқанымды байқаған тұрбайсыз ба? Ананы не қылам? Балдарым жас. Ұсақтарым тойғызыш керек. Келіншегімді қаза болып қалған. Уыр қылған жоқпын. Мұндан башқа еш қолымнан келмейді екен. Өзімдағы екінші группадағы майыпмын. Кешіріп қой. Балдарыңыз ба? Ова, 4 балам бар. Кешіресіз. Мен өзімден арыз мұңымды айтып берген тұрбайым ба? Кіріп та... Рахмат. Жақсы тұрыңыз. Енді бір жерге шаш баратты білем. Дағы жолығыз. Аман болыңыз. Жақсы барыңыз. Айке. Отырсаң. Emne oldu deydi, tırçılık bu? Мұсылман ұстап қоямыз. Бірақ айлан адамын алып жатқан білмейткенбіз. Инвалид көрдім. 4 баласы бар екен. Осыраң тұрып оқат қылып отып байқыш. Аяғы да қаза болып қалып тұр. Байқұштар ай. Балдар енесі қиналды ғой байқұштар. Көз парызды атқарып ажы барып келгенбіз. Бұйырса биылда барып келеміз да, Bir жол барып келсе жетішті олар дейм. Андан көріп шоғы деп жоғылтқан ақшаны жанағыларға беріп қойсақ қандай болады? Ой, сен өзің білесің да. Мен сен емне десең мақұлмын. Қиналып жатса жардам берелі. Сондай қылалыч. Соғып, жақшылық соғып нертегесі жоқ дейді. Сен анда дайырдан, мен мал базарға да қайрылышым керек. Мақұл, мен азыр батыры шығам. Анда кеттік. О жаратқан Алла, өзің берген рызқы үшін саған мақтауларды айтамыз. Елімізді, жерімізді және өлкөбүздү жамандықтардан қорғой көр. Біз өстірген балдарыбыз, қыздарыбыз имандуу жана адептүү болуп өсүшүнө себепкер бол жараткан Алла. Біз курмандык чалган малдын каны аксын, дүйнөдөгү мусулмандардын каны акпасын. Сен ыраазы боло турган сооп иштерди кылдыра бер. Амин. Аллаху акбар.
балам, теттик эмне теттиги? Ал кушко. Балам, теттик эмне теттиги? Ата ал куш деп айтпадымбы? Уулум, теттик эмне теттиги? Ата ал куш деп айтпадымбы? Кайра эле сурай бересиз. Ал куш деп айтпадымбы? Куш деп айтпадымбы? Кайра эле сурай бересиз. Уулум, апаң экөөбүз сен төрөлгөндө абдан кубанып, тилиң чыккан кезде андан да катуу сүйүнгөнбүз. Бирдемени божурап сүйлөсө экен деп ошентип кубанып, сүйүнүп турчубуз айнанайын. Ата, тетимне? Кайсы? Уулум, ал желек. Ал биздин Кыргызстандын желеги. Ата, тети суу. Ал деген фонтан. Дошу фонтан оралчы. Макул, уулум. Ата, тетимне? Албы. Балам, ал мектеп. Мектепте балдар окушат. Чоңойгондо сен да окуйсуң. Жакшы бала болосуң. Жалаң 5-ке окуйсуң, Ата, мени кечирип коюңуз. Ата, кечириңиз мени, кечириңиз. Кечириңиз, ата. Айнанайын, Кудайым өмүр берсин. Үй бүлөң менен бактылуу жашап, бала чакаң менен аман бол айнанайын. Элге берсин Кудайым. Эл ичинде бизге берсин Кудайым. Халкка берсин Кудайым. Халк ичинде бизге берсин Ылайым. Амин, Аллаху акбар. Биз мына ошол жалпы садака темасына кирип жатсак, садака тууралуу кандай кептерди айтат элеңиз? Дагы садака тууралуу Кураныбызда, пайгамбарыбыздын хадистеринде кандай баяндар келет? Эми садакага келе турган болсок, чындыгында садаканын чөйрөсү өтө кенен. Анын жанакы зекеттей же орозо учурунда бере тургандай битир садакадай шарттары деле жок. Кээде эч бир тыйынсыз эле биз садака кылсак деле болот. Ошол жана сиз айтып өткөндөй пайгамбар айтат: "Табассумука фи важхи ахика садака" дейт. Бир жылмайып койгонуң бир тууганыңа, балки ал ошонун маанайын көтөрөт. Жүрөгүнө бир жакшы жылуу маанайды салат. Ошол дагы садака болот. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат: "Эмне дейт? Ким бир муктаж адамга кийим кийиндирсе, ага Алла Таала бейиштин кийимин кийгизет. Ким кайсы бир муктаж адамга тамак берсе, Алла Таала ал адамга бейиштин мөмөсүнөн тамактандырат. Ким чаңкыган адамга суу берсе, ал адамга Алла Таала бейиштин суусун суугарат" деп келет да. Демек бул деле пайгамбарыбыздын дагы бул дүйнөдө деле кыяматка даярдык соонун ошол эле учурда кайсы бир адамдын жүрөгүнө бир сүйүнүч, кубанычты киргизүү. Пайгамбарыбыздан сурашкан эң жакшы адам ким дегенде, башкаларга пайдасы тийген жана бир муктаж адамдын же бир момун мусулмандын жүрөгүнө кубанычты салган. Мен дейт пайгамбарыбыз, бир момун мусулмандын муктаждыгын бүтүрүү үчүн мага ошол жакшыраак болот бир ай мечитте ибадат кылып отургандан деп дагы пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү бар. Мына ошондуктан баягы эртең бир күн келип калат экен, биздин садакабыз дагы, зекет дагы бере албай калган күн болуп калат экен. Пайгамбар ушундай да хадистер бар. Барып зекет берейин десең, кечээ келгениңди алмакмын, бүгүн мен муктаж эмесмин деген заман келип калат дейт. Мына ошондуктан азыркы зекет, садака бере турган мүмкүнчүлүк, кайрымдуулук иш кылуу мүмкүнчүлүк болгон учурда колдон келишинче мына ушул иштерди кылып кала бериш керек. Ал эми Алла Таала Куранда айтат: "Силер колуңардан келишинче Алла Таала берген нерселерден Алла жолунда бергиле. Мына ошол нерсени Алла Таала 10го, 700гө, 700дөн инналлаха васиун алим" дейт. Чексиз бир соопторго көбөйтөт дейт.
Айрыкча мына биз азыр орозо айында отурабыз. Мына ошол орозо айында дагы эмне үчүн куттуу берекелүү деп айтабыз. Бир нафил амалыбыз орозо учурунда аткарсак парызга жүргөн болсо, бир парыз амалыбыз орозо учурунда 70 парыздыга тете болуп калат да. Мына ошондуктан көпчүлүк адамдар зекеттерин, кайрымдуулук иштерин эмне үчүн орозодо көп кылат? Ошол сооптор дагы берекелүү болсун, көбөйсүн, куттуу болсун деген учурларга дагы алып келген бир туугандарыбыз бар. Мына ошондон дайыма колдон келген учурда кайрымдуулук иштерди, жетим жесирлерге жакшылык кылууну. Эми биз дагы бир нерсени айтып кете турган нерсе бар. Ошол зекет, садака, кайрымдуулуктарды Алла Таала бизге эмне үчүн парыз кылды деген сөз турат да. Эмне үчүн бизге шарият болду дегенде, алымдарыбыз айтат, эң биринчиси бул Алланын сыноосу экен. Акча деген адамдын нафсына эң сүйкүмдүү жакшы экен, ошонусу менен сынайт экен да Алла Таала. Эми ошол нерсесин муктаждарга бере алабы? Демек бул сыноо. Бул дүйнөдөгү эгиз аминдин бирөөсү. Алла Таала Куранда айтат, Алла Таала адам момундардын жандарын жана малдарын сатып алды, аларга бейишти бериш үчүн дейт. Жандарын деген жан дүйнөбүз менен динди кармап жашоо, малдарыбыз деген ошол зекеттерди, кайрымдуулуктарды кылуу. Ошол иштерди аткарган болсок, анын ордуна Алла Таала сыйлык бизге бейиш берет экен. Экинчиси адамды сараңдык сапаттан сактоо экен. Алла Таала Куранда айтат, "Ва юқашуха нафси фаулайка хумул муфлихун". Ким өзүнүн нафсыны, өзүнүн сараңдыгынан сактаса, алар чындыгында ийгиликке жетет. Ал ийгилик бул бейиш да, мындайча айтканда. Демек, биз ошо сараңдыктан сактануу үчүн биз ошол муктаждарга, ошол акчадан аларга тийиштүү болгон берет экенбиз. Үчүнчүсү, алымдарыбыз айтат, бул Алла Таала бизге берген нематка, сыйга, рызкыга Аллага шүгүр айтуу экен да. Кудайым мага ушундай ден соолук берди, ушундай байлык берди, бийлик берди, же мансап берди. Социалдык абалымдын ушундай жакшы болушуна Алланын бергендиги болгондуктан ошо Аллага жакшы бир шүгүр айтуунун дагы бир түрү бул ошол садака, кайрымдуулук иштерди кылуу экен. Айтылып келет го, жараткан рызкы чындап баардыгыбызга кенен берет, жараткандан баардык нерсе келет деп. Анан ошо садака берип жаткан садакаңарды санабасаңар, жараткан ошо силерге берип жаткан рызкысын санабай берет. Чын жүрөктөн бирок ар бир ошо берип жаткан садакаңар жараткандын ыраазычылыгы үчүн болсо, бул ошол эле жараткандын берекесине жана башка инсандын кубануусуна себепкер болот деп. Ушу садака берүү маданиятын кантип дагы калыптандырса болот, ошол эле жүрөктөрдү да кантип ачса болот? Эми садака берүү чындыгында бул ушул ыймандуулуктан келип чыгат экен. Бизде элибизде чындыгында эле кайрымдуулук иштер аябай көп. Биз билген, биз билбеген кайрымдуулук иштер толтура. Ошондо пайгамбарыбыздын биз осуяттарына, пайгамбарыбыздын сөздөрүнө, абалын, тарыхын, сыйроосун окусак, мына ошол жерден бизге жакшы бир үлгүлөр чыгат да. Мына ошол үлгүлөрдү карап, жана сиз сөздүн башында айткандай, кебирлери толук малын, кебирлери жарым малын алып келип берип атат. Үйгө кимди калтырдың деп Абу Бакырдан сураганда, пайгамбарыбызга Абу Бакыр айтып атат, Алла менен Алланын элчисин калтырдым дейт. Ошондо Умар жарым малы менен келген экен. Бүгүн мен Абу Бакырдан көп берем деген мааниде келген. Бирок айтып атат, демек мен дагы эле Абу Бакырга жетпей калдым деп. Демек мына ошол немеге жараша, ушул окуялардан, сахабалардын окуядан, мына ошол эле окуяда ким Алла Таалага карыз берсе деген бир аят түшөт. Башка бир аят, силер эң бир жакшы көргөн нерсеңерден бермейинче толук мусулман боло албайсыңар дегенде, Абу Дахтах деген сахаба 600 түптүү курма багын Алла жолуна берип коет деген сөз. Ал эми Талха болсо дагы ошол Абу Талханын жакшы бир багы бар экен. Дайыма пайгамбарыбыз келип суунан ичип, анын багынан жейт экен. Ушул жакшы көргөн нерсеңерден садака кылгыла дегенде, пайгамбарга келип, мен мына ушул нерсени Алла жолуна берейин деп атам. Баарын десе, пайгамбарыбыз жакшы бир көрсөтмө берет дагы, муктаж жакын болгон туугандарын баарына бөлүп берет экен да, силер ушундан пайдалангыла деп. Демек, мына ушундай бир окуялар бар. Мына ошолордон пайдалансак болот. Дагы бир сөз бар. 1 сом 1000 сомдон өтүп кетти деген дагы. Эми кыргызчага которгондо ошондой болот. Бир адам чөндөгүндө болгону 1 сом болот экен. Ошону садака берет экен. Бул бардык дүйнөсүн бергендей болот экен. Кээде ыхлас менен бергендей болот экен. А бир адам 1000 сомдон бергенде, четинен бергенде, балки 100 сом бергенде эле 900 чөнтөгүндө турат. Бул адамга эч нерсе сезилгендей жоктой, бирок жакшы садака кылды, бирок 1 сом андан өтүп кетти дейт.
эмне үчүн бул ыхлас жагынан анан баардык мүн дүйнөсүн берди дегендей. Ошондо биз бир нерсени билишибиз керек. Зекеттеби, садака, кайрымдуулук иштерде бул чын жүрөктөн болуш керек. Бул ихлас менен болуш керек. Баягы чын көңүл менен болуш керек. Мына ошол садаканын, кайрымдуулуктун кабыл болуунун бир белгиси ошол кимге биз берген болсок, ал адамга милдет кылбашыбыз керек. Бул аятта Бакара сүрөсүндө аябай ачык айтылган. Алла Таала айтат: "Я юхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза" дейт. Мындайча айтканда, силер өзүңөрдүн берген кайрымдуулугуңарды ошол адамдарга милдет кылуу менен, аларга иза зыян берүү менен жокко чыгарып албагыла. Мен сага бердим го, мен сени адам кылдым го, мен болбосом болбойт элең дегендей сөздөрдү айтуу менен ал канча акча берген менен ошол акчалардын алган сооптордун баарынан кур калат экен. Садака темасы дагы өзгөчө бир олуттуу карай турган темалардан эмеспи. Себеби чындап көргөзүп берген садака жакшы, бирок көргөзбөй берген садака андан да жакшы дейт го. Ошо көргөзүп берген садака бул башкаларга дагы үлгү болот деген бир кептер айтылып жүрөт. Көргөзүп берген садаканын мен мактанып, мен берип атам дебей, бирок элге мындай көрсөтүп берсе, анын соу сиз айткандай жуулуп кетпейби? Жок, бул жуулуп кетпейт. Тескерисинче бул туура болот. Себеби качан жуулат? Бул кожо көрсүн үчүн болсо. Ниети башкалар көрсүн, билип койсун, мен ушундаймын деп кожо көрсүн үчүн, башка бирөө билсин үчүн кылса, ниети туура эмес болсо, анда жуулат. А бирок кээде зекетте айтылат, бизде алымдарыбыз айтат, ошол зекетти ачык бергиле, башка бирөөлөр көрсүн, сенден үлгү алсын деп. Ошондой башкалар дагы үлгү алсын, ошол зекет, кайрымдуулук бере турган философияны, жолун үйрөнсүн, билсин, муктаждарга жардам берсин деген максатта жарыя кылган болсо, мындай эч бир сообу жок болуп кетет деп айта албайбыз. Тескерисинче, канча адамдар ошол нерсени көрүп, үйрөнүп, жардам кылып баштаган болсо, ошол башында баштаган адамга ошолордун да сооптору жетип турат деп айтылат. Анда сизге соңку сөз болсун, эл журтка кайрылып. Биз мына ушул аябай куттуу, берекелүү айда отурабыз. Бардык кыргыз элибиз аман болсун, тынч болсун. Орозолору, ушул айда кылган бардык ибадаттары, таравих намаздары, кайрымдуулук иштери, ооз ачарлар болуп атат. Мына ошолордун бардыгынын жакшы ниетте кылгандарын Аллахым кабыл кылган болсун. Дайыма элибизде, жерибизде тынчылык, аманчылык, токчулук, бейпилдик болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудайыбыз берип жаткан рызкыга шүгүр кылып, ошол рызкыдан башка муктаждарга бөлүшүп туралы. Болбосо, Кудайым ошол берип жаткан рызкыны башка пендеге дагы бере алат. Ар бирибизге зекет, ошол эле битир садака жана садакаларды берип турууну насип кылсын. Алуучу кол эмес, берүүчү колдордон болушубузду насип кылсын. Саламатта туруңуз. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله